президент мына иштеп аткан өкмөт ушул жагынан болгон ресурстардын баарын коомдун жана күчүнүн баарын бириктирип туруп, мына ушул багытка салат го деген бир үмүт бар жаңы жылда. Анан кийин андан тышкары кадр саясаты боюнча. Мына азыр жаңы келген президент жаңыдан баштап атат. Мен ойлойм, бул жаңы жылда бул иши дагы мына кадр саясатын карап чыгат го деген менде бир чоң үмүт бар. Анткени мына айтып атабыз, жаш реформаторлор келип атат, өкмөттө жаш биздин кадрлар отурат деп. Бирок жаш менен баары бүтө бербейт. Ал белгилүү. Жаш дагы, билим дагы, тажрыйба дагы баары тең баланста болуш керек. Ошодоки жалаң эле жаштарга келип койсок, эгерде анын тажрыйбасы жетпесе, билими жетпесе, кантип алардан биз ушундай чоң жолдо мамлекеттик коомдун жанагындай өнүгүү жолуна алып кете алат деп биз кантип үмүт алабыз? Үмүт ала албайбыз да. Ошондуктан бүт аралаш болуш керек. Дагы жаштардын энергиясы керек бизге, алардын жанагы максимализми керек. Бирок ошол эле кезде тажрыйбалуу адамдар, билимдүү адамдар, негизгиси таза адамдар керек болуп атат азыр. Коррупцияга аралашпаган. Мына коррупция деген бүт мамлекеттердин талкалап келген согушта эмес. Согуш анда-санда болот. Бирок негизги мамлекет ичинде талкалай турган бул коррупция. Эгерде биз коррупцияны ооздуктай албасак, коррупцияны ордуна коюп, анын деңгээлин теки эң ылдыйкы тепкичке түшүрмөйүнчө биз өнүгүү деген болбойт. Өнүгө турган жолдордун баары коррупция бууп коюшу мүмкүн. Ошол коррупцияны жок кыла турган, коррупцияны базаңдата турган, ошо менен чечкиндүү күрөштү алып бара тургандар бул таза адамдар, таза саясатчылар, ишин билген, мыкты билген, билимдүү, тажрыйбалуу адамдар керек. Мына ошолорду жаңы жылда мен ойлойм, мамлекет башчысы мына ошого көңүл буруп, ушундай адамдарды мамлекеттин жанагындай чечүүчү кызматтарга ушундай адамдарды чакырып, ушундайда тартып, мамлекеттин турмушун бир жакшы жолго алып кетет деген чоң бир үмүт бар. Рахмат айтам. 11 каналдын түз берүүсүндө 2017 жылдын маанилүү окуяларына саясий сарасеп баа берген талдоочу Марат Иманкулов жана редакциялык баяндамачы Сүйүнай Тагайба болду. Ийгилик каалайм сиздерге.